Allah Taala özünün keremetli Kur'an-ı Keriminde mınday degen. Allah Taala hiç bir candı kötörü albay turgan sınоо menен sınabayt. Je kötörü albay turgan kıyınçılıkta jiberбейт. Биздин башыбызга келген ар кандай сыноо кыйынчылыктарды Алла Таала бизге көтөрө алгандыгыбыз үчүн жиберет. Эгер көтөрө албаганыбызда, ыйманыбыз жетпегенде, ал сыноону бизге жибербейт эле. Демек, кимге сыноо келген болсо, демек ошол адамдын ыйманы күчтүү болот да. Алла Таала ыйманы алсыздарга сыноо бербейт экен. Ыйманы күчтүүлөргө Алла Таала сыноо берет. Биз инсандар кээде ошол сыноого сабырсыздык кылып, кээде ичип кетишет, кээде чегишет, кээде ар кандай Алла Таалага нааразычылык билдиришет да. Андай кылбаш керек. Тескерисинче мусулман адам Кудайга шүгүрдеш керек экен да. Сыноо келгендечи Алла Таала мени унутпаптыр. Алла Таала менин үнүмдү уккусу келип жатат экен деп, Алла мени жакшы көрөт экен деп сүйүнүш керек. Тескерисинче Аллага ибадатты көп кылыш керек. Амалды оңдош керек.